Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Кыргыз кино индустриясына зор салымын кошкондордун бири актер, жаш талант Эрбол Русланов студиябызга конокко келип отурат. Алгач эле амандашып алалы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, Кудай шүрөбүз. Орозо кармап жатасызбы? Албетте. Орозобуз кабыл Бирге болсун. болсун. Эң алгачкы суроолордун бири эле негизи эле актер болуш үчүн эмне маанилүү? Негизи кандай сапаттарга ээ болуш керек? Менин оюмча бүт баарын байкап туруш керек. Анткени ар кандай кармандар ойноп калабыз да биз. Ошондуктан көрүш керек, мындай наблюдательность деген бар болуш керек. Эмне кандай жүрүшөт, бул адам кандай сүйлөшөт экен, мисалы бизнесмен кандай сүйлөшөт экен, юриспруденцияда иштеген кызматкерлер кантип сүйлөшөт экен, милиция кызматкери, ушунун баарын байкап ошону акырындап мындай көрүш керек экен да. Ошондуктан ошону алып өзүбүзгө сиңирип, ошо ичибизде кармап, мындай айткандай бир база болуш керек экен да бул жердечи. Керектүү учурда, мисалы образга жеңил кириш үчүн, эртерээк мындай образга кирип, ошо карманды аткарыш үчүн ушундай бир база болуш керекпи деп ойлойм да. Сизде ошол бир кандайдыр бир образдан чыга албай күндөрүңүз болду беле? Ооба. Мисалы хоррор бир психологическая драма трейлерде катышканбыз, «СОС жардамга» деген. Ошондо бир аз образдан чыккан кыйын болуп калды. Чыгып деле эмес, айыгыш кыйын болуп калды. Анткени башымда жаралар чыгып, денемде жаралар чыгып кеткен да. Өтө ушундай бир психологиялык жактан мындай басым болгон. Ошондуктан чыгып кетти, бир 2-3 жумадай айыктым да, жөн эле дарыланып. Ушундай да болду. Негизи айтылат го, ийгиликке жетүү үчүн 1% талант, ал эми калган 99% бул аракет болуш керек деген. Ошого ишенесизби? Албетте. Эми керектүүлөр айтат, талант Кудай берген депчи. Бирок Кудай берген деп жата берсе, адам өспөйт да. Ооба, мага Кудай берди, бирок аракет кылып да өсүш керек деп өнүктүрүш керек да өзүнүн чеберчилигин, кесибин. Сайма. Үй интернети 300 жана 500 мегабитке чейин. Плюс ОТВ. Бүткүл үй бүлө үчүн ылдам интернет. Жаңы муундагы интерактивдүү телекөрсөтүү. 5 онлайн кинотеатр. Гигабиттүү роутер бекер. Айына 1080 сомдон баштап. Абдан пайдалуу. Өтүнүч калтырыңыз, туташыңыз жана рахат алыңыз. Сайма толугу менен кошул. Ушуга чейин көптөгөн кинолордо алдыңкы мынакей башкы каармандарды ойноп келе жатасыз. Анан ушул ролдорду аткарганга чейин кандай тоскоолдуктар болду, кандай кыйынчылыктарды басып өттүңүз? Мисалы карманга даярдаткан кездеби, бир кинонун тасманын карманына. Эми ар бир карман бир өзгөчө бир кыйынчылыгы болот. Даярдоо кездечи. Даярдоо кезинде мисалы салмак көтөрүш мага оор да өзүм үчүн. Бирок аракет кылып салмак көтөрөбүз колубуздан келишинче. Ошондон кийин ушундай тасма түшүп калат, Кудай насип этип. Арыкташ керек болуп калат. Бул мага режиссерлор айтпайт, арыкта же семир же салмак кошуп мындай булчуңдар чоңойт депчи. Ошо режиссерлор менен кеңешем да. Байке, могу жерде мындай кылсак кандай болот деп. Эгер режиссерго жакса, анда ошол жолго барабыз. Ошондой ошо азыр бизде практикага кире элек болуш керек бул нерсе. Мисалы бүт каражаттарды ошо даярдоо кезде өзүм эле кылып жүрчүм да. Буга чейин канча ондон ашык тасма болуп калды, ар бир тасмага даярдоо ошо өзүм чөнтөгүмөн кетип аткан да. Бул кеп эмеде эмес, акчада эмес, өзү каалоодон болчу да. Өзүм каалоомдон ушундай кылгым келип атат, ушундай чыккым келип атат. Анткени менин максатым, ниетим тарыхта калчудай актер болгум келет да. Мисалы Кудай насип этсе, ушинтип аракет кылсам, балким Сүймөнкул Чокморов атабыздын жанында болуш үчүнчү. Жок дегенде аракет кылабыз, ошо умтулуп, анткени бул Сүймөнкул Чокморов атабыз мен үчүн кумир да. Азырынча биринчи орунда турат. Анан ошо голливудский актерлор Том Харди, Джонни Депптер кетишет. Ошо аракет кылып атабыз. Азыр кино өнүгүп атат. Азыркы келечекте мына жакын арада бир тасма башталат.
ал жерге колдоо көрсөтүп атат эң башынан баштап. Даярдоо кезде дагы мындай колдоо көрсөтүп, каражат жактандар да жабып, Кудай шүгүр жакшы келип атат да. Ушу деңгээлге жетип атабыз акырындап. Ошо. Буга чейин кандай ролдорду аткарып келгенсиз жана алдыда келечекте дагы кандай ролдорду жараткыңыз келет? Кандай жанрда? Жанрга байланбайм. Мындай эң башкысы мага сюжет жагып, кармандар жагып өзүм мен үчүн кызык болсо мен аткара берем. Анан аткарган кармандар эми разбойдо разбойник болуп аткардым. Ниетте биринчи мындай байдын баласы болуп туруп, анан жакшы иман жолунда жүргөн балага айланган карманды аткардым. Андан кийин чочун киши догдур болуп аткардым. Ханбикеде жөнөкөй таластык баланы аткардык. Аят 4тө бир улуттук коопсуздукта иштеген, бирок под прикрытием иштеген карманды аткардык. Боксер болуп. Дагы кайсы кинолор? Эми чочун киши биринчи, экинчи, үчүнчү сезон. Ушундай эле келип атабыз акырындап. Келечекте азыр өтө айтпай эле коеюн, бул сыр болуп турсун, жакында ошо чыгат. Режиссер менен келишкенде ошо айтпай тургула деген да. Өтө күчтүү карман мен үчүн. Ошону аткаргым келип атат. Буюрса азыр даярдоо көрүп жатабыз. Аракет кылабыз ошо карманды чыныгы мындай көрүүчүлөргө көрсөтүп, ошо карманга кирип, жөн эле ойноп эмес, жашап ошо карман менен ишендирип, анан жакшы көрүүчүлөргө жакшы таасир этет деп ишенем. Негизи эле сырды аябай жакшы кармайт окшойсуз, Албетте, бул мындай айтканда договорда ошо компания менен кол коюлбаса деле азыр, бирок сөз менен сүйлөшүп койдук да. Бул биздин жумушубуз. Сыр карма десе сыр кармайбыз, айтпа десе айтпайбыз. Жашоодогу Эрбол менен кинодогу Эрболдун айырмасы кандай? Эми жашоодо Эрбол кармандар менен негизи байландырбайм. Такыр башкача аткарам да. Бирок кээде анда санда болуп турат. Кармандардын кээ бирки ошо мүнөздөрү окшоп кетет да Эрболго. Анткени баары бир канчалык алмашпасам, канчалык өзгөрбөсөм, башка карман менен жашабасам, баары бир бул мен жан дүйнөм аткарып атат да. Ошондуктан анда санда мен Эрбол ичинде жан дүйнөм болгонун ошого анда санда чыгып калат да башка кармандаргачы. Өзүңүзгө кайсы сапатыңыз жагат? Өзүмө эч кимге, коомго же башка бирөөгө мындай зыян келтирбеген аракет кылам. Эгерде менде бир нерсе же маанайым жок болсо, же жиндеп кетсем, өзүм ичимде болсун, бирок коомго бул таркаласын деген максат менен жүрөм да. Ошо жагым, ошол сапатым жагат мага. Ал эми башка адамдардан, мисалы үчүн жакындарыңыздардан кандай сапат болушун каалайсыз? Кайсыны көбүрөөк талап кыласыз? Өзүлөр айткан сөздөрүнө турсун. Ошо далилдеп, ошо айтты кылсын, кылбаса айтпай эле койсун деген талап кылат элем мен. Жакшы, анда эмесе балалык жакка өтсөк, балалыгыңыз кайда өткөн? Кандай өткөн? Балалыгым эми өзү негизи Бишкекте эле төрөлгөм, Бишкекте өскөм. Аябай мындай шумдук бала болчу экем. Шустрый шумдукта турабы? Шок бала болчу экенсиз. Деди эле жүрчүм дейт. Көчөдө эле темселеп. Ар кандай нерселер кылып эле, мисалы ачка болсом үйгө кирип тамак жебей, арыктан аккан суу ичип ошо менен жүрө берчү экем да. Анан тамак деле жебечү экем. Паластын астына төгүп салып эле жүрчү экем ошол кездечи.
анан чай эле ичип берчүмүн дейт. Ушундай анан жакшы өттү өзү негизи, мындай көп нерсе эле мындай садиктен качып жүрчү экенмин. Эмне деп айтып берди эле. Бул мага айтып берген нерсе да өзүм деле эсимде жок, мындай көп делечи. Ошо моменттерим бар. Качып жүргөнүм, арактан суу ичип жүргөнүм, жалаң көчөдө жүргөнүм. Ошо. Жакшы, үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз. Өзүмдүн үй бүлөм тууралуубу же Төрөлгөн. өзү бойдокмун. Атын эм Кудай шүгүр жаш эле азыр. 2 иним бар, анан 1 карындашым бар. Ошону эле айта алам үй бүлө боюнча. Үй бүлө боюнча көп деле мындай айта бербейм да, ошо эң эмне айтып атыптыр, ошону эле айта алам. Актер болушуңузга үй бүлөңүздүн көз карашы кандай эле, ата энеңиздин, бир туугандарыңыздын? Абдан сонун колдойт, көмөк көрсөтөт, мындай көмөк көрсөткөн кандай кинолор жөнөтүп турат, үзүндүлөр жөнөтүп турат, мына могу ойногонун карачы, мына ушундай да ойноп көрчү деп. Же мен кинолорун көргөндөн кийин Эрбол ушул жерде сонун аткардың, бирок бул жерде кичине окшоп калды деп оңдоп турат да. Атамдан баштап, апамдан баштап ушу иним карындашыма чейин ушул көмөк көрсөтөт. Колдойт. Жакшы. Актер болуу бул сиздин балалык кыялыңызбы? Ооба. 4 жашымда ошо эсимде да. 4пү 5 жашымда кинон көргөм, Доспехи Бога деген 1 бөлүгүн. Джеки Чан. Ошону көрүп актер болом дегем да. Актер болобун. Бирок убакыт өткөн сайын, улуу болуп бараткан сайын унутулуп башталды ушул кыялымчы. Унутулуп ар кайсы жакты кирип көрдүм өзүм иштеп, машыгып. Анан ошо Кудайдан сурап аткам. Канча жыл, бир 8-7 жыл сурадым. Бир мүмкүнчүлүк, жолун көрсөтчү. Же эмне ушундай эле жашап өмүрүм өтүп кетеби депчи. Анан ушум 27 жашыма толгондон кийин эстеттирип койду. Эрбол, мына сен кыялың ушул болчу. Мына сага жол ачып берип коеюн, калган кыл депчи. Ошо актер жолуна Кудай буйрса түшүп калдык. Азда бул башталышы деп ойлойм. Аракет кылып, дагы өсүп, өнүгүп, Кыргызстанды чет өлкөгө таанытып, ошон максаттар бар да. Чет өлкөдө мындай Кыргызстан сонун өлкө деп, мисалы кино десе кино, табигый эмелер, тоолор десе табигый тоолор, любой нерсе бар депчи. Ушундай биздин өлкөбүздү ушинтип билсин да. Аябай сонун адамдар деп. Бардыгына эле маалым болуп калды окшойт. Сиз буга чейин көптөгөн кесиптерди аркалап келгенсиз. Андан кийин анан чыгармачылыкка өттүңүз. Ушулардын арасынан сиздин жүрөгүңүзгө жакканы кайсыл болду? Кайсыл кесип болду? Албетте актерчылыкты. Анткени башка кесиптерде жүргөндө мындай аракет кылып эми мындай өсү болот, бирок мындай оор бир таш көтөрүп жүргөндөй болот да. Эчтеке окшошпой эле, же травма алып ушундай жакпаса да кыла берсем да, бирок баары бир кайра мен бирөө артка түртүп аткандай сезимдер болуп атты да. Актерчулукка келгенде билбейм, өзүм менен эле жолдор ачылып, окшошуп эле, мисалы гитараны черткенди билген эмесмин мен. Өмүрүмдө канча көргөм, үйрөнүп койгом. Бирок киного керек болуп калып, Эрбол могу жерде гитара чертип ырдайсың дегенде, бирок үйрөнбөй эле кой, мындай эле жөн эле импровизация кылсаң, биз кошуп коебуз деп аткам да. Мен айткам, жок, мен үйрөнөм дедим. 1 айдын ичинде гитара черткенди үйрөндүм. Азыр ырдаган үйрөнүп атабыз буюрса. Ушинтип акырындап өнөрүбүздү көбөйтүп өсүп атабыз. Демек, каалоо болсо, бардык нерсе мүмкүн экен да. Албетте, ооба. Каалоо, ниет, максат болуш керек экен да. Ошондо жолду ачылат. Анан эң башкысы ошо билип калдым да, Кудайдан сураш керек экен. Кудайдан суранса, Кудай берет. Сөзсүз түрдө. Анан буга чейин айтып калдыңыз эле, тарыхый бир сериалга тартылган атам дегенсиз, э? Анан ошого кыргыз тилин дагы да
өнүктүрүп жатам деп айткансыз, Ооба, азыр кандай болуп калды, жылыш барбы? Кыргыз тилинде жылыш бар деп ойлойм. Эми негизи кыргыз тилим бар болчу да, негизи элечи жакшы эле сүйлөшүм. Эми кандай жакшы эле, анда санда орус сөздөрдү кошуп, анан мындай бытовой эле болчу да. Анан ошо киного киргенден кийин ушундай бир максат болуп калды. Жалаң кыргыз тилинде сүйлөйм, орус тили кошпой. Анан мурунку доордо кыргыз тилинде сүйлөгүм келет да өзү негизи. Тарыхый бир сериалга дегениңиз бул болбой калды. Анткени проект өзү башталбай калды, ушундай да, ушинтип айтышты да. Проект токтоп калды. Эгер болуп калса чалабыз деп койду, анан макул деп койдум. Бирок ага карабай деле кыргыз тилин үйрөнүп Албетте, жатасыз. анткени ким билет азыр келип Манас эпостун жөнүндө кино тартабыз десе же сериал тартабыз десе, барып ойнош керек да. Ошо даяр боло берели биз, калган Кудай кандай насип этсе ошондой. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Анан акыркы тартылган тасмаңыз кайсыл болду? Акыркы Черный двор болду кино. Эми ал жерде бир эле сцена болду. Эгер мындай толук карманды десеңиз, бул Чөчүн киши 3-сезон болду. Ошол жакта аткарып чыктык. Ошол жактан бир кызыктуу окуялардан айтып кетпейсизби бизге? Кызыктуу окуялардан мындай кылайын анда. Кызыктуу окуя бири-бирине байланыштуу. Черный двор чалышат, ушундай деп, ушул күнү смена деп. Макул дейм. Ошол күнү эле Чөчүн киши чалат. Биз баштап атабыз деп. Сен сменаларың башталып атат. Экөө бир убакта болуп калып атат. Бир убакта эмес, мындай арада бир жума эле да. Анан макул дейм. Черный дворго барам. Барсам чачты кырктырыш керек дейт. Чачты кырктырыш керек болсо, мен макул дейм. Кырктырыш керек болсо кырктырабыз депчи. Ошол жерде чачымды кыска алып туруп, ошол жерде ойнойм. Чөчүн киши келгенде Эрбол кандай жанагы краш дейт, бандит болуп калыптырсың депчи. Анан эптеп чачты кичине түзөттүрүп, мындай келбетти келтирип аткардык. Ушундай бир эме болду, сөздөр уктум. Бандитке окшоп калыптырсың, крашканы деп. Эми айттым, ошо Черный дворду ушундай карман жаралып калды. Аларда мындай ушундай учур болуп калды, эми буйруганда ала жок. Эптеп ийкемдүү болуп иштейбиз. Жакшы. Келечекке койгон пландарыңыз тууралуу билсек. Келечекке өзү ошо мыкты актер болгонго умтулабыз, аракет кылабыз. Кыргызстанда тарыхта кала турган актер болгон аракет кылып умтулабыз ошо. Кандай долбоор чыгат билбейм, бирок Кудай шүгүр азыр жакшы долбоорлор сунуш болуп келип атат. Буйрса көрүүчүлөргө жагат деп ойлойм. Сөзсүз түрдө. Байкасак, инста баракчаңызды дагы активдүү алып барып жатасыз. Голливуд кинолордон, үзүндүлөрдөн тартып, бул идея негизи эле каяктан келди? Анан негизи эле Голливуд актерлорунан кимди үлгү катары көрөсүз? Бул өзү мындай болгон да. Кино келдим деп атпайм, ошо 27 жашыма толгондочу. 27 жашыма толгондо мен ойлогом да, мына рекламаларга тартылып атам, ушундай эми не кылсам, не тартсам мени режиссерлор байкап киного чакырсын депчи. Анткени кастингке барып жүргөндө алар сөзсүз түрдө баш каарманды карабай бир массовкага эле алып коет экен да. Ошол кезде анан анда мындай кылам дедим. Профкамера бар. Ошо профкамераны колдонуп, голливудский үзүндүн алып туруп, ошо окшош кылып туруп тартам. Өзүм да ойногонду көрсөтүп туруп, эгер элге жакса, анда арасында бир режиссерлор көрүп калышы мүмкүн. Эгер эл колдосо, анда көрүүчүлөр да көбөйөт да. Ошонун арасында бир режиссер болуп калып чакырабы деп үмүттө болуп, ошону тартып баштагам.
үлгү катары Том Хардини койгом да. Том Хардини коюп ошол тасмаларды үзүндүлөрүн алып кайталап анан бир видео тарттым, жакшы кетти, миллион просмотр ашык кетти. Экинчи видео аябай жакшы кетип атты да, көрүүчүлөрчү, көрүүлөр көбөйүп, анан ушинтип Азаматбай чалып калды. Ушинтип киного кирип калдым. Азыр баракчам аракет кылып атам жүргүзгөн, бирок эми анда санда болуп калат. Анткени ушундай дордо өскөнбү, мындай Instagram баракчаны жакшы жүргүзгөн да жакшы келе элек да, көнө элекмин. Бирок жумуштеп аракет кылып атабыз. Кичине сторис киргизип, публикациядан киргизип. Айтсаңыз, сын пикирлерди кандай кабыл аласыз? Өзүңүзгө болгон катуу сын эмне болду эле? Кайсы сөз болду эле? Сен адам өлтүргүчсүң деп. Анткени ниет тасма тартылып атканда Эртай байке мен тартылам да бир үзүндүү кылыпчы. Мисалы, карманым аял кишини сүзүп кетет баласы менен. Апасы больницага түшүп калат. Анан ошол үзүндүнү Instagram тармактарга киргизип, эми Эртай байкени тааныйсыз да. Тиги ошо кырсыктарды, ушундай эмелерди, авто случайлерди тартып, маалымат берип жүрчү да көрүүчүлөргөчү. Анан ошол сыяктуу болуп тартылган да киночу. Тартылганда ошону киргизгенде көбүнчөсү ойлонуп калат, бул ушундай чындап эле болду, бул кино эмес депчи. Ушинтип мага жазышат: сен адам өлтүргүчсүң, атаң ким деп. Анткени аткарып атканда ошо айтканда, ты знаешь, кто мой отец деп, мас болуп. Мен карманым мас болуп. Дагы жазбагыла деп. Бирок ага карабастан эми бул менин жумушум да. Кандай гана сөздөр болбосун, макул деп эми туура жагынан кабыл туура жагынан кабыл алып өсө бериш керек. Мындай хейт деп түшөт деп айтпайм. Анда санда болуп калбаса хейт түшпөйт менин тарабыма. Билбейм, балким ошо ниетим туура келип атат. Аракет кылып атабыз, мындай зыян келтирбей, жакшы болгону, туура жолдор тандап. Баары бир кандай болбосо биз пендебиз, адамбыз, кээде када кетирип коебуз, кээде жаман жол менен да басып коебуз. Бирок өзүбүздү мындай оңдоп, аракет кылып, туура жолго салабыз да. Атактуулук жашооңузду канчалык өзгөрттү? Мен жашап калдым. Ушинтип айта алам да. Анткени буга чейин атактуулук эмес, өзү негизи мен ошо актёрчулук кесибимде жүргөндө, бул менин каалоом да. Биринчи жолу өзүм каалоом менен ошо кесипте жүрөм да, бир нерсе кылып атам. Анан ушул кесипте жүргөндө көрүүчүлөр мага ошо рахматын айтып, керкилер ыр арнайт, жаңы төрөлгөн наристелердин атын Эрбол деп коюшат, сизде болсун деп жакын эле менен жазышты да. Бул чын мен үчүн баа жеткис нерсе. Кээде анда санда ушунун баарын окуп аткандан кийин ыйлап кетем. Керкилер ошо интервьюңузду көрдүк, подкастыңызды көрдүк деп. Мен да ошо кырсыкка барайын деп аткам, бирок ошо көргөндөн кийин кичине токтоп калдым деп жазышат керкилер. Эми чын мындай ойлосо, мен кылып аткан нерсе, мен айтып аткан сөздөр бирлөргө пайда алып келип атат да. Бул мени кубандырат чын. Эми бул жерде болуп аткан азы сөз менен айта албайм да, бирок бул жерде өтө мындай кубанып, бир өзгөчө рахат да. Анан эң башкысы жоопкерчилик. Анткени туура эмес үлгү болуп койсом, бул алдында калып калышы мүмкүн да. Макул уулар албаса да, бирок кичүү өсүп келаткан өспүрүмдөр, балким жаш балдар туура эмес көрүп калса, ушундай кылса болот деп туруп, туура эмес үлгү берип койсом, бул жоопкерчилик. Андай каалабайт элем. Ошондуктан эгерде көрүүчүлөр ошо жаш балдар болобу, эгерде мен жаман кылып аткан нерсени көрүп калсаңар, кабыл албагыланы, өзүңөргө албагыла. Бул жөн эле менин катам. Аны өзүм оңдогонго аракет кылам. Ошо жакшы тарапты алгыла деп айта алам. Эгерде Эрбол Русланов
Актер болбогондо анда кайсы кесиптин ээси болмок? Билбейм, ошондой эле жүрмөкмүн окшойт, өзүмдү издеп, ар бир эшикти сүзүп дегендей. Айта албайм кайсы кесипте. Ушу кайсы жерде жол ачылса ошол жерде жүрө бермекмин. Сиз үчүн ийгилик деген эмне? Ийгилик бул мен үчүн аракет да, эмгек. Анан Кудайдан деп ойлойм. Жөндөн жөн эле ийгилик келе бербейт. Ошо биринчи Кудайдан, анан өзүңдүн аракетиңе жараша. Чоң рахмат келип бизге маек бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алдыдагы келечекте сизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Амин, айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик, өнүгүп өсө бергиле. Чоң рахмат. Ал эми урматтуу катталуучулар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен биз коштошпойбуз. Алдыда дагы кийинки берүүлөрдө, кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ал эми комментарийге Эрбол мырзага өзүңүздөрдүн жылуу каалоо тилектериңиздерди, жагымдуу сөздөрүңүздөрдү арнап жазсаңыздар болот. Жүрөкчө басып биздин каналга катталууну унутпаңыз.